Казакстандык модель жаштар парламентинин депутаты Динагүл Таасова көкүрөгү көрүнгөн тор көйнөк кийип, мода көрсөткөндөн кийин зомбулукка кабылганын айтып чыкты. Инстаграмдагы баракчасына Таасова көрсөтмөдөн кийин социалдык тармактарда аны айыптаган, сындаган билдирүүлөр абдан көп жазылганын, мындан улам жигити аны көк ала кылып токмоктоп, телефону менен компьютерин тартып алганын жазды. Казакстандык дизайнер Дана Дүйсенбаеванын көрсөтмөсү 30 ноябрда Астана Fashion Nights мода жумалыгынын алкагында өткөн. Сүрөттөрдөн кимдир бирөө кооз көйнөктү көрсө, айрымдары жылаңач денемди көрүп туруп алышты. Мен Казакстанда модага ушундай мамиле жасайт деп ойлогон эмесмин, дейт модель Таасова. Ырчы Алгаз Акимов Инстаграмдагы жеке баракчасына ырчы Фарида Карбосова жана Куудул Назира Жетигенова менен түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Алар сүрөттүн астына «Кутман-кеч, бул эмне деген фигура? Атын билбей жатам» деп жазды. Сүрөттөн Назира Жетигенованын фигурасы абдан байкалып турганын көрүүгө болот. Мындайды таппай турган хейтерлер аваз жем чачкандай эле болду. Баары жабыла, намыс кайда? Суроогу өткөн, тырышып ишти тарткан экен. Гитара, бака жуткан жылан деген өңдүү терс пикирлерди жамгырдай жаадырышты. Ал эми Назира Жетигенова бул пикирлерге эч кандай комментарий берген жок.